эл эмне дейт? Ошол стереотип менен баарыбыз жашап келебиз. Ошол бизди чоң максаттарга, чоң ийгиликтерге жеткизбеген нерсе. Ошол биздин ушунчалык жүрөгүбүздөн чыккан балким бир чоң жумушубуз, чоң ойлорубузду баштоого жолтоо болгон нерсенин бири. Анан эми мындай карап көрөлү. Сиз мен жөнүндө бир жаңылык уктуңуз дейли. Кечке ошол мен жөнүндө эле ойлоп жүрөсүзбү? 24 саат бою ушул жаңыл мырза эмне болду экен деп ойлоносузбу? Албетте жок. Сиз балким 2 мүнөт, 5 мүнөт ошол жөнүндө сүйлөшөсүз бирөө менен, анан унутта каласыз, дагы башка өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен алек болосуз. Ошол сыяктуу сиз мен жөнүндө ойлобогондой, сиз жөнүндө да эч ким ойлогон жок. 99% адам өзү жөнүндө гана ойлонот бул жашоодо. Өзү менен гана алек, өзүнүн көйгөйлөрү менен гана алек. Статистика боюнча бир күндө бир адамга 60 000 ой келип кетип турат экен. Элестетип көргүлө. Ошонун арасында биз башка бирөөнү ойлоп эле башка иш кылбай отурабызбы? Жок. Ошондуктан эл эмне дейт деген бул баягы биздин бир комплексибиз. Көп нерсени баштоого жолтоо кылат. Ошондуктан ар ким өзүнүн бул жашоодо миссиясы деп коет да, предназначениясы. Ошону дагы баштоодон коркпошубуз керек. Эл эмне дейт? Эл биз жөнүндө ойлогон жок. Жашоо бир гана, бир келет. Ошондуктан эл эмне дейтти ойлобойбуз.